Үміткан Нұргазиевна, әрбір несі мыйзамдай болуш керек та. Ардығы так көрсөтүш керек, мыйзам жазуу техникасы, мыйзам чыгаруучу принциптер ушунда турат да. Ошол жерде айткандай, мен сизге эстетип кетейин, могу жерде билим берүү министрлигине мажбурлап акча каражаттарын чогултуу деген түшүнүк бар. Кыргызстанда билим алуу акысыз, Конституцияда көрсөтүлгөн. Башкача айтканда, мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү уюмдары мектепке чейинки башталгыч, негизги орто жалпы билим берүүнүн кесиптик башталгыч билим берүү акысыз. Бул Конституциядан сырткары билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы 8-беренесинде көрсөтүлөт. Андан сырткары мыйзамсыз акча чогултуу деген түшүнүк. Мыйзамсыз деген түшүнүк Кыргыз Республикасынын укук жөнүндө кодекстин тиешелүү беренесине эскертүү катары сунушталып, ошол депутаттык жана топ менен көрсөтүлүп, бул жерде жазылып атат. Примечаниеде. Башталгыч, мыйзамсыз деген эмне? Бул башталгыч, негизги орто билим берүүнү мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын жалпы билим берүү мектеп имаратына оңдоп түзүү, же курулуш иштерин жүргүзүү, ошондой эле көрсөтүлгөн мекемелерди материалдык техникалык жактан камсыздоо менен байланышкан иш-чараларды же аракеттерди жүзөгө ашыруу үчүн каражаттарды чогултуу, мыйзамсыз чогултуу деп түшүнүлөт деп киргизип атабыз. Biz бұл жерде толық түшүнүктүү берип кеткенбиз. Ошон үчүн мен ойлойм, Үміткан Нұргазиевна, сиз ачык айкын айтып койсоз, стенограмма үчүн жана коомчулук үчүн эмне үчүн дегенде биз могу жерде мыйзам чыгаруу биринчиден техникасын бузуп атабыз. Экинчиден биз министрликтин ичинде жаңы коррупциялык зона, коррупциялык рискти түзүп атабыз. Бул президенттин өкмөттө эмеспи, кабинет министрин жүргүзгөн саясатына дал келбейт. Оға эмне дейсиз? Алишер Ташбаев, сиз өзүңүздүн биринчи сөзүңүздө эле белгиледиңиз. Конституцияда белгиленген билим берүү Кыргызстанда акысыз деп айтпадыңыз. Мына ошол эле жетиштүү болот. Анын мыйзамсыз экенин акча акысыз болгондон кийин болду. Эгерде алар жанагындай эми бул жеке билим берүүгө тиешеси жок, жалпы мамлекеттик мекемелерде эгерде кандайдыр бир акча чогултуулар болсо, Конституциянын сиз айткан нормасы эле жетиштүү болуп эсептелинет. Бирок мен сиздин жанагы комитетте кабыл алганбыз деп атпайм, примечаниелерге алган. Может, сизде ал туура эмес вариант. Жок, мен могу жерде ошол жерде айтып атам, могу күчүндө жок деп чыгарып атпайм. Мен күчүндө 74-1-ди күчүндө калтырсын. Булардын киргизген жанагысын сунушун жокко чыгарылсын деп атам. 102-4 примди. Атак сиз катышпай калдыңыз, бирок ошондо комитетте айтылган сиздин сунушуңуз кабыл алынсын деп анан. Жок, могу жерде ошон үчүн мен техникалык жактан кеткен. Үміткан Нұргазиевна, буга чейин деле көп болуп жүрөбүз да. Мисалы биз бир координатты алып берсек, бийиктикти алып берсек, 2000 десек, 1800 деп кабыл алып берсек, ичинде алмашылып канча деген мыйзамдар болуп атат. Азыр эми бул жерде мен айттым, өзүмдүн оюмду берген. Эмне үчүн дегенде могу долбоорунда 3-чү окууда келген жана салыштырмалуу таблицада таптакыр башкача болуп атат, кабыл алынбай турат. Ошон үчүн президенттин могу жерде өкүлү Айсулуу Доолотбековна кайрылат элем. Айсулуу Доолотбековна, могул мыйзам сизге кайрылып атам, азыр асалдуу түрдө президентке да кайрылып атам. Садыр Нуркожоевич, угуп аткан болсоңуз, могул жүргүзүлүп аткан мыйзамдын долбоору, алып келген билим берүү жаатындагы мыйзамдын долбоору демилгелеп чыккан кабинет министров мыйзам сиздин жарлыгыңызга өкмөттөн чыгарган токтомуна дал келбейт. Бул келечекте дагы бир коррупциялык зонаны билим берүү жаатында, андан сырткары коррупциялык рисктерди келечекте алып келет. Ошон үчүн Айсулуу Турузбековна, Доолотбековна, мен сизге кайрылат элем. Могуну тактаганга чейин бүгүнкү күн тартибинен алып койгула. Эмне үчүн дегенде же силер могу жердеги президенттин жарлыгын, указын, кабинеттин токтомун жокко чыгарышыңар керек. Же болбосо могу мыйзамды ушул калпында кабыл алышыбыз керек. Анан кийин көпчүлүк менен ал өтө алмаган десеңер, анда өз эркиңер. Мен стенограмма үчүн, коомчулук үчүн, эл үчүн айтып койдум, өзүмдүн оюмду. Оюңузду ачык түрдө сизде Айсулуу Доолотбековна айтып коюңуз азыр. Саламатсыздарбы, Сүйүн Абдулдаевич, Алишер Ташбаев, урматтуу комитеттин жыйынына катышуучулары. Бул боюнча эми негизи процедура боюнча комитет 3-чү окууда карап атат да, азыр эгер мен күн тартибинен алсам,
кайра тактап чыгайлы, эмне бүгүн күн тартибинен алып турууну сунуштайт элем мында. Жок, күн тартибинен алып коер. Бардык эле жерде силер практика айтып атпайсыңар. 45-46 берененин негизинде күн тартибинен алып койгула деп. Добушка келгенде да алдырып коюп атпайсыңар. Ошон үчүн палатага чыкканга чейин тактап алгыла деп атпаймынбы? Позицияңарды. Такта кийинки күн отурумга чейин алып турганга. Бөлүм кандай сунуштар киргизилбей калыптыр? Эгерде жогорку кеңеште сунушту эске алса, эмне болду анда? Hüseyin Abdullaевич, бұл жерде Алишер Ташбаевичтің сунуштары еске алынған. Эмне үчүн Алишер Ташбаевич азыр айтып атпайбы, 74 билим эмне үчүн алым салынган депчи. Анткени 74 биринчи беренеде каралган жоопкерчилик, укук бузуулар 102.4 толугу менен камтыйт ошол укук бузууларды. И жоопкерчилиги да бул жерде күчөтүлүп жатат. Ошон үчүн 74 алым салынып атат. Бул жерде кайталоо болбош үчүн. А так сиздин сунуштарыңыз полностью кабыл алынды. Жок, эми бул жерде Мирбек мырза, мындай да. Силер жаңы 102.4 менен примдептер киргизип атасыңар. Бул жерде субъекттерден силер 3 эле субъектти көрсөтүп атасыңар. Биринчиси мугалимдер деп атасыңар, педагогдор, экинчи мамлекеттик муниципалдык мектептеги билим берүү, жалпы билим берүү уюмдарынын кызматкерлери и коомдук фонддор. Андан башка субъекттердин бардыгы түшүп калып атат. А башка мисалы ошол эле ата энелер, же болбосо бир чет мамлекеттин жараны, же башка 3-чү, 4-чү жак келип туруп, акча чогултуп туруп, берсе, чогултса, бул жоопко тартылбай калып атпайбы? Кеп ушунда болуп атпайбы? А биринчи жана 74 прим 1де биз берген жана депутаттар кабыл алып, президент кол коюп, азыркы маалда действующий редакцияда ал жерде 3-чү жактын бардыгын, 2-чи, 3-чү жактын бардыгын камтып атпайбы? Азыр мындай кылалы, Айсул Дөлөтбек сунуш берип атат. Урматтуу Алишер Ташбаевич, сиз комитеттин төрагасынын орун басарысыз. Ошол маселени комитетке алып чыкканга чейин сиздин толук укугуңуз бар да, чакырып, тиешелүү ушу министрликтерди, бөлүмдү чакырып, мына убакытты албай, өнөмдөш ишти биз натыйжалуу жакшы алып барыш үчүн башка мыйзам долбоорлорун. Сиз ушуга чейин карапсаңыз, билет экенсиз, мисалы, кирбей калгандарын. Ушуну тактасаңыз болот эле, ушуга чейинчи. Мына комитет отурумда эмес. Муну тактаганбыз. Чакырып бир нече жолу айттык. Булар айтып атат, кабинет министри. Эмнеге анда уккан жок? Ким уккан жок анда? Эгер тактаса, айтса, кабинет министринин өкүлдөрү өткөзүлбөй атат дейт. Ошол Эрголду көрбөй эле деп атабыз бердин. Кимиси өткөзбөй атат? Билим министрлиги, Надя Сынташевна, эмнеге бул сиздер депутаттардын сунуштарын четке кагып уккан жоксуздар, эске алган жоксуздар сунуштарды? Ушунча убакыт болду. Биз четке каккан жокпуз. Биз эми комитетке киргизгенден андан ары уже комитет иштейт да. Сиз жакшы ишеничтүү сүйлөй алып атасыз да, мындай кылалы, урматтуу депутаттар, анда сунуш берип атат, Айсулуу Дөлөтбек анда бүгүнкү күндө күн тартибинен анда алып турабыз, эмне кийинки комитеттин отурумуна анда киргизебиз. Анда добуш берип койсоңуздар, ким макул. Анда бүгүн күн тартибинен алынды, анда кийинки маселеге өтөбүз.